Бұл аламды жаратып, ардайым өз тарбиясына алып тұрған Аллах Таалаға чексіз мақтау, даңқтаулар болсын. Ал эми тарбиянын чыныгы маанисин көрсөтүп, бир нече километрден басып барып, өзүнүн небересин жыттап, өөп тарбиянын чыныгы маанисин көрсөтүп кеткен сүйүктүү пайгамбарыбызга салам жана салаваттар болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Орозо айына арналган Райян теледолбоорун көрүп жатасыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү маегибизде орозо жана анын тарбиялык мааниси деген теманын айланасында маек кылмакчыбыз. Ал эми бүгүнкү сыйлуу коногубуз Кыргыз билим берүү академиясынын ага илимий адиси эжекебиз Жумабаева Гүлайым. Кош келипсиз эжеке. Саламатсыздар. Сиздер эжеке орозо жана анын тарбиялык мааниси дегенде биринчи эле бизге тарбия дегендин маанисине көбүрөөк токтолуп бизге дагы жакшыраак чечмелеп берсеңиз. Себеби бизде тарбия дегенде эжеке бүгүнкү күндө мындай түшүнүк болуп атпайбы? Тарбия дегенибизде эле бала чаканы мындай кийиндирип, баарын тойгозуп, же мындай билим берип, окутуп койсок эле биз тарбиялы балдарды толук тарбия бердик деген түшүнүк болуп калып атат. Ошон үчүн бизге тарбияны дагы көбүрөөк мындай чечмелеп берсеңиз. Тарбия деген бул баланы жашоого даярдоо, турмушка даярдоо. Бул келечекте өзүнүн оокатын өзү кылып кетип, адамдар менен, коом менен, мамлекет менен, саясат жана башка чөйрөлөр менен алака мамиле түзүүгө үйрөтүү. Бул илимди үйрөнүүгө өзүн даярдоо, адеп ахлагын оңдоо, рухий дүйнөсүн жакшыртуу жана башка көп маселелерди үйрөтүү кишилер, адамдарга. Экологиялык тарбия, экономикалык тарбия, саясий тарбия, акыл тарбиясы, физикалык тарбия жана башка тарбиянын түрлөрү көп да. Ошол тарбиянын түрлөрүнүн баарын бириктирип анан бир сөз менен тарбия деп коебуз да. Ал бул болсо жана үй бүлөдө кандай жашаш керек, кошуна колуң менен кандай мамиле түзүш керек, тууган урук менен кандай, мектепте өзүң кандай алып жүрүш керек, коомдук жерде кандай алып жүрүш керек, мамлекет менен алака мамиле, коом менен алака мамилеси кандай болуш керек, жана башка баардык аны курчаган чөйрө менен кандай өзүн алып жүрүп, ошол дүйнөгө мындай эч кимге зыянын тийгизбей, ордун таап кетүүгө үйрөтүү деген сөз. Жаратуучу менен болгон мамиледеги тарбия. Ал бул эң чоң маселе да. Жаратуучу менен бул билим берүүнүн мурдагы эмелеринде биринчи тарбия, анан кийин таалим болчу экен да. Билим берүү экинчи орунда турчу. Азыр болсо билим берүү биринчи орунда, тарбия экинчи орунда туруп калды да. Кичине алмашып калды дагы. Биз мунун зыянын азыр тартып атабыз. Темабыз орозо жана тарбия. Орозонун тарбиялык мааниси жөнүндө сөз кылып атабыз. Бул жанагы аракештик деген маселе бар. Баңгилик, кылмыштык, сойкулук, жана башка трайбализм, коррупция, жана башка бир рухий илдеттер деп коет. Булардын баарын чогуу бир сөз менен айтканда. Рухий жактан бул проблема да, чоң проблема. Буга кандай эмнелери бар? Мындай экен да, эгерде мурдагы диний эмелерди көрсөк, мурдагы пайгамбарыбыз келе элек мезгилдерде сойкулук деле болгон экен, аракештик деле болгон экен, кылмыш, адам өлтүрүү, кыздарды түрлөй көмүү болгон экен, уурулук деле болгон экен, жана башка түрлөрүнүн толтурасы болуптур. Уруу аркылуу согуш жүрүп алып, күнөөсүз адамдар менен кыйрылышып, мындай ошол баардык рухий проблемалардын баардыгын 23 жылда чечип кетиптир да. Анан таза коом түзүп кете алган экен да. Биз бир эле аракештикти Горбачевдун мезгилинде күрөшөбүз дедик да. Жеңе алган жокпуз. Бир 10 жылдыкта да жеңе албадык. Бир нече 10 жылдыкта керек экен, жеңе албайт экенбиз. Ал эми ушунча эмени башка адамзаттын тарыхын карап отурсаңыз, педагогиканы окуңуз, башка эмел тарыхтарды окуңуз. Ушул рухий илдеттердин баары мындай кыска мөөнөттүн ичинде жоюп, жок кылып жиберүү, бул
башкача илимий методдор менен реалдуу эмес экен. А вот бир эле метод бар экен. Ошол метод бул диндин жолундагы пайгамбардын методу. То есть дин жолундагы метод. Ушул эмелердин баардык рухий илдеттердин баарынан кутулуу, анан адамдарды таза коом түзүп, адамдарча жашоого үйрөтүү. Эжеке, бул жерде сизден дагы сурап кетейин азыр. Орозо эми ошол рухту тарбиялап, адамдын ички дүйнөсүн тазалагандыктан бул жерде тарбиялык мааниси өтө чоң экен анда. Сиз айткан боюнча азыр. Албетте чоң. Бунда физикалык тарбия бар. Анткени деген Поль Брехттин китебин окусаңыз, чудо голодания деген бар да. Голод лечит многих болезней дейт. Адамдын ден соолугу жакшы болсо, адам үчүн жакшы да физикалык тарбия. Анан илгерки эмелерди окусаңыз, китептерди окусаңыз, байдын баласы ток жүргөн баласы. Мындай акылы тайызыраак бала чыгат дагы, ал эми курсак ачка баланын кедейдин баласы акыл эси жакшы бала чыгат. А эмне үчүн андай? Оказывается, дайыма курсак тою болгон жерде ал ойлонбойт экен эч кандай. А ачка болгон баланын ойлонуусу эме экен да. Бул бирөө үчүн керек эмес. Биздин өзүбүздүн акыл тарбиябызга мунун плюс мааниси бар экен, тарбиялык мааниси бар экен. Ар бир адам үчүн. Ар бир адам үчүн. Рухий тарбияга дагы, адептик тарбияга да мунун эмеси мааниси бар. Анткени эмне үчүн бул эме? Орозо учурунда мисалы биз каалайбызбы, каалабайбызбы, бирибизге нааразычылык болот, үй бүлөдө чыгат, кошуна менен чыгат, кызматта иштеген кишилер. А орозонун эмесинде мындай айтылат экен. Эгерде сизге жакпаган бир жаман сөз айтылган болсо, тигиндей мындай нервиңизди козгогон нерсе, мен орозомун деп мынтип койгула дагы, өзүңөрдүн оокатыңарды унчукпай кыла бергиле дейт. То есть уруш болбой калды. А кийинки жолу тигил баягы уруш болбой калды. Кийинки жолу сиздин бул менен мамиле түзүшүңүз жеңил. Андан башка каалайбызбы, каалабайбызбы, тууган урук менен, тааныштар менен, башкалар менен таарынышпайбыз бар. А орозо учурунда кечиргиле деп атпайбы? Кечиргиле. Кечиришкиле, бири-бириңерди кечиргиле. Адам деген биз баарыбыз пендебиз, баарыбызда кемчилик бар, биз идеалдуу эмеспиз. Адам болгондон кийин жаңылышабыз. Кечирип жибергиле. Андан кийин силердин жашооңордун мындан кийинки барагы жакшы барак менен, таза барак менен ачылсын деген сыяктуу. Ошондо ооз ачырганга, башка бир эмелерде бири-бириңерди чакыргыла, бири-бириңерге туугандык мамилеңерди жакындаткыла. Бул туугандык мамилени жакындатуунун өзүнүн көп тарбиялык мааниси болуп атпайбы? Тууган уруктардын биримдиги бул жакшы нерсе да. Ал эми тууган уруктарга жат болуп кетүү, кошунага жат болуп кетүү, бири-бирине жат мамиле менен жашоо, бул рухий көйгөйдөндүн боштугун алып келип атпайбы? Мунун тарбиялык мааниси да көп болуп атпайбы? Эжеке, бул жерде эми азыр тарбия жана орозо деп атпайбыз. Ошон үчүн бул жерде ошол орозодогу тарбиялык маанилерди, жандай таасир бере турган нерселерди жоопкерчилик кимге көбүрөөк түшөт? Ата энегеби, мугалимгеби, мектебинде же досторуна, ким көбүрөөк тарбия ушул жерде таасир берсе болот эми? Биздин жаш өспүрүмгө кимдин таасири көп ушул жерде? Биз эми мугалимге жүктөй албай калдык го. Мугалимдердин көпчүлүгү орозо кармай элек. Ал жагынан алганда мугалим бул эме кыла албай атат да. Ата энеге болуш керек, анткени ата эненин милдети да баланы тарбиялап кетиш керек эле да. Ал милдети ата энеге жүктөлгөндө таалим бул ата эненин парзынын бириси да. Жанагы тарбия бул билим берүү, тарбиялап кетүү ата эненин милдети да. Ушуга ата энеге жүктөлүш керек. Анан коом бизде жаңыдан бул эмеге келатат. Биз эми бул милдетти баланча деп айтганга азыр эртерээк болуп атат. Ким өзү бул ыйман жолунда түшүнсө, ал ошол түшүнгөн нерсесин башка бирөөлөргө берип кетүү ошолорго эле жүктөлөт го. Сиз түшүндүңүзбү? Сиздин милдетиңиз бар. Мен түшүндүмбү? Менин милдетим бар. Мен өзүм орозо кармагандан кийин сизге окшогон адам түшүнбөгөндөрдү келгиле бизге. Биз мына момундай эме кылып атабыз. Муну отургула, биз менен кошо ифтарга келгиле. Жана башка кылып туруп, мына ошол мезгилдерде балдарга, башкаларга, жаштарга келгиле, мына эме нуска сөздөрдү, насаат сөздөрдү уккула. Жана ушул сыяктуу эмелер менен акыл насаат айтуу, икая айтуу, аңгеме айтуу, Куран окуу жана башка сыяктуу эмелер аркылуу буларга таалим тарбия эме милдеттерибиз биздин мойнубузга түшүп калды. Азыр коомчулук, муфтият, ислам университети, теология факультеттери, сиздер мына ушул сыяктуу динди түшүнгөн жана орозо кармаган адамдардын мойнундагы милдет билгендер үчүн болуп калды. Ал эми билбеген коом үчүн мисалы кантип жүктөйбүз? Өздөрү атеист болуп атса, силердин милдетиңер деп кантип аларга жүктөй алабыз?
аларга жүктөй албай калабыз го. Рахмат эжеке сизге. Дагы бул жерде дагы көңүл буруп кете турган нерсе эжеке, өтө жаш өспүрүмдөргө орозонун тарбиялык жагы кандай таасирлүү? Мисалы үчүн мен эжеке эсимде да, кичинекейибизде эртең менен ооз жапканы турганыбызда апамдын кылган салаттары, тамак аш, ошол эртең мененки үй бүлөдөгү болгон жакшы элестер азыркы чейин эсимде да. Ошол күндү кадимкидей сагынат элем. Эртең менен туруп, үй бүлөдөгү жанагы бактылуулукчу. Ошого сизден азыр айтып атпаймбы сизге? Үй бүлөдөгү балага кандай таасир берет ошол орозондогу тарбия? Жакшы да. Бул жана биз кичинекей балдарыбызга мындай. Басып тили чыга элек дегендей, эртең менен кел, биз суур ичебиз дегенде чуркап келишет. Анан кийин алар еще орозо аларга парыз да эмес. Бирок келгиле, биз менен отуруп алып чай ичип, алар үчүн кубанычтуу бир жакшы. Анан дуа кылабыз, алар да бата дуа кылышат. Анан тарбия көрүп атат да, тартип көрүп атышат. Анан кийин курсак ачканга чейин жүрүшөт бир мезгилде. Биз ага тийбейбиз. Анан курсак ачкандан кийин чыдабайт да, кички балдардын эмеси физикалык абалы биздикинин абалыбыздан башкачараак да. Анан чыдабай кеткенде мен курсагым ачты апаке десе, анан анда ала кой, жей кой. Анан кечинде ифтарга кел, биз менен чай ич. Анан ошол мезгилдерде айтылган сөздөр, албетте бул сагынат. Анткени ушул мезгилдерде алардын жүрөгүндө жакшы нерсе сезимдер берилип калды. Анткени биз ошол мезгилдерде дуа кылдык, ушу балдарыбызга жакшылык тиледик, ушуларга жакшылык кааладык, ушулардан Кудайдан үмүт кылып, ушулардан тилек кылып эметип атканыбызды ал көрдү. Албетте бунун баары тарбия. Орозонун ошол ооз ачардагы, ифтардагы, анан кошуна колоңдорго биз кечирим кылып келгиле чайга, кечиримдүүлүккө үйрөтүп атабыз. Айылдагылар бири-бирин чакырып, тууган уруктарга чакырып атабыз. Аларга кечирим, биз билет алар биздин таарынганыбызды да айттырбай билишет алар. Алар тамырчы. Булар психологдор, кички балдар. Ошо кичинекей балдар аны түшүнөт, мындай көзүбүздөн карап, маанайыбыздан карап баарын түшүнүп турат. И бул ошол аркылуу эле тарбия үйрөнүп атат. Анан кийин бара-бара алар ушул жакшы адам болуп кетишине мунун чоң ролу чоң. Мен эжеке муну айтканымдын себеби азыр бала эми айылда болобу, шаарда болобу, 11 бүткөндөн кийин үйдөгү уядан чыгып, жаңы коомго кошулуп, университетте окуп, же башка сырткы мамлекетке иштегени, окуганы чыгып, же келин болуп башка үйгө баргандан кийин балким чөйрө, достору таасир берип бузган болсо дагы кандайдыр бир убакытта жанагы өзүнүн көргөн тарбиясынан алыстап кетсе дагы, жанагы элестер ошол адамды туура жолго баштаганга себеп болот экен деп ойлоп турам да эжеке. Мисалы үчүн жанагындай кичинекейинде ата энеси жакшы эскертүү берип, дуа кылып, же намаз окуп, Куран окуп, ушундай балага кичинекейинде жакшы элес калтырса, канча бир жылдан кийин жанагы бала кандай бир убакытта жанагыдай бузулуп кетсе дагы, жанагы элестер, менин атам ушундай кылчу эле, апам ушундай жакшы ибадатты кылчу эле, жакшы нерсе кылчу эле, тууганыбыз менен ушундай жакшы мамиле кылчу эле деп жанагы элести калтырганга таасири чоң экен деп ойлоп атам. Туура эле айтып атасыз. Биз советтер дöwрүндө тарбияланбадыкпы? Биз мектепте атеизмде эметилди. Андан кийин университетте окудук. Ал жерде атеизмден жакшы бааларды алдык. Эми Кудай бизди кечирген болсун. Атеизм деген сөз Кудай жок деген илим болчу. Эми аны да өттүк. Ал деген туура эмес жолго түшүрүлдүк да. А биз кандай жол менен кайра эмеге келдик? Жүрөгүбүздө кандайдыр бир ыймандын өрөөнү ташталып кеткенде, мурдагы биздин чоң ата чоң апаларыбыздын ушул орозо, сиз айтып аткан ифтар, ооз ачар жана башка эмелер менен ошол доордогу адамдар абдан жакшы адамдар экен деп ойлойсуң да. Бир кой союп алып, бир айылды тогузуп коюшчу да. Анан ошол мезгилдердеги адамдардын пейилинин токтугун карасаңыз, орозонун берекелүүлүгүн карасаңыз, мына ушундай берекелүү Кудайдын ырайымы түшүп турган убакытта, анан ошол эмелерден өтүп, атеизмден доорунан өтүп, анан баары бир эмени издеп таппай жүрдүк, ошо ыймандык эмелерди таппай. Жүрөгүбүздөгү жанагы боштукту дең. Ошол ыймандык нерсени берге үрөндү таштап кетишти тигил апаларыбыз, чоң аталарыбыз, чоң апаларыбыз. Анан ошол таппай жүрүп, анан ошону издөө менен китеп аркылуу биз кайра келдик да. Биз Ислам университетин же болсо теологияны бүтүргөн жокпуз. А ошол апалардын, чоң аталардын, чоң апалардын таштап кеткен насааттары, ошолордун үлгүлөрү, ошолордун тартиби, тарбиясы аркылуу жүрөгүбүздө калып калды. Сиз туура эле айтып атасыз. Ошол эч качан өлбөйт ал.
ал жүрөктө жүрө берет. Анан эңсейт, даже кече күнү кетип баратсам бир эже мынтип айтат. Биз апаларыбыз дейт, жөнөкөй нан менен, жөнөкөй сүт менен дейт. Ушундай ынтымактуу жашаган эсиме калат дейт да. Биз азыр баары бар дейт. Жүрөгүбүздө боштук. Жүрөгүбүздө боштукту кантип жок кыларыбызды билбейбиз дейт. Биз курсагыбыз ток дейт. Жүрөгүбүз ачка. Мына ушул жүрөгүбүздөгү ачканы токчулукка алып келүү. Даже мына эмедечи, орозо мезгилинде ифтарда бир кичинекей жарым эле койдун эти менен 30-40 киши тоюп калат экен кадимкидей эле, жакшынакай эле. А биз бир койдун эти менен тойгуза албай калбады белек бир мезгилде. Мынакей береке деген каякта. Токпейил, пейилибизди оңдойбуз, пейилибизди оңдош керек дейбиз. А орозо оңдоп атпайбы? Мына тарбиялык мааниси. Пейилди оңдойбуз деп мен канча аракет кылдым мурдагы эме мененчи. А бирок мына орозонун эмеси менен бул жеңилирээк жол экен да. А тигил оор жол аябай. Мындай илимий эме менен аракет кылып пейилибизди оңдойбуз деп. Бирок руханий жактан тез таасир берет экен да. Абдан таасир, оңой, жеңил жол экен да булчу, оңой жол экен да. Адам үчүн жеңилдетилген бул вариант экен да, мындайча айтканда. Бул жерде эми жаратуучу Кудай Алла Тааланын ар бир өкүмүндөгү мындай чеберчилиги десек болот экен эже. Чеберчилик. Адамдын табигатын ал жакшы билет, жаратуучубуз. Анан адам эмнеге муктаж, эмне кылса адамга жеңил. Бул мындайча айтканда, мен динди бир эле сүйлөм менен адамдарга түшүндүрүп берип кетейинчи. Мына Волга же болбосо Жигули же башка машина бар го, анын инструкциясы бар. Бул жерде карбюратор, бул жерде аккумулятор, бул жерде двигатель жана башкалар. Эгерде могерекиндей пайдалансаң, эмең момундай иштеп берет. А тигил дин деген, сенде дилиң бар, сенин рухуң бар, сенин денең бар, нафсиң бар. Жана башка сенин табигатың момундай. Эгерде сен момундай жол менен жашасаң, сен момундай жашайсың. Бул дүйнөдө бактылуу болосуң. Тигил дүйнөгө келесиң баары бир. Кааласаң да, каалабасаң да. Мен сени баардыгын кечирип, ырайымдуулук менен тосуп алам. Жеңилирээк сүйлөө менен айтсак, дин деген кыскача ушул эле экен. Анан биз рухтун табигатын, нафсинин табигатын, денебиздин табигатын, дилибиздин табигатын үйрөтпөй туруп алып эле, анан тарбиялайбыз деп эле тытынып эле кыйналып атыптыр. Башка жактан издеп атабыз, да? Башка жактан тытынып, өзүбүз педагогдор кыйналып. Анан кийин балдарды кыйнап еще. Тигилерге да кыйынчылык түзүп, өзүбүз да кыйналып. Ал эми тигил морекеде эмедеги тарбия өтө эле жеңил эле тарбия экен да көрсө. Биз тим эле мынчалык азапка түшпөй, нервибизди бузуп, инсульт, инфаркт албай эле, жакшынакай ага да жакшылык кылып, өзүбүздө сооп алып тарбиялай турган жөнөкөй эле жол экен да бул. Мындайча айтканда, Кудай Таалам бизге жеңилдетип келген ырайымызды жол метод экен да, мындайча айтканда. Жакшы, эжеке. Бул жерде эми азыр элибиздин, жерибиздин, кыргыз элинин келечеги болгон азыр жаштар деми. Азыр мисалы үчүн 9-класс, 10, 11 университетте окуган. Эми сиздин ушул көп жылдык мугалимдик жана айткандай, эфирден тышкары жерде айткандай тажрыйбаңыз бар экен да. Ушул жаштарга, жаш өспүрүмдөргө биздин келечегибиз үчүн ушул руханий тарбия жагынан ушундай жакшы ислам дининдеги орозо окшогон мүмкүнчүлүктөрдү жакшы пайдаланууда не деп айтат элеңиз сиз? Ушул биздин келечек болгон жаш өспүрүм, кыздар, балдар кандай пайдалансын, не кылсын, эмне дейт элеңиз? Эми бизде мындай маселе туруп атат да. Ырыс ал ынтымак деп коет да. Ынтымагы жок болсо алдыңан таят алтын так. Ынтымагың жок болсо башыңан кетет бак таалайды кетет. Эми бизге береке кетет да, мындайча айткандачы. Бизге жаштарга биринчи кезекте эмне керек? Кыргыз элине ынтымак керек. А ынтымакты бизде азыр секталар бар, псевдомаданий окуулар бар. Бизде деген тескери жолго түшкөндү агитациялап, пропагандалап жүргөндөр бар. Башка мамлекеттин идеологиясын эме кылып проталкивать этейин деп жүргөндөр туруп атат. Айтор жаштарды каяктан кимдир кантип адаштыруунун жолдорун ар жактан издеп атышат. Батыштан келип атат, чыгыштан келип атат, ар түрдүү. Бизге биримдикте туруунун эң эле бир эмеси туруп атат. Бул мен ары да ойлонуп, илимди да ойлонуп, саясатты да ойлонуп, баардыгын ойлонуп, бир нерселер бар карманала турган биздин динибизди сактап калайлы. Кыргыз маданияты бар, муну сактап калайлы. Тилибиз бар, бул тилибизди сактап калайлы. Бул тилибизди жоготсок,
анда улут катары жок болуп кетет экен. Өзүбүздүн өзгөчөлүгүбүз. Өзгөчөлүгүбүз, жаштарга айта турганыбыз. Маданиятыбызды жоготсок, анда биз кыргыз калк катары эл ичинде башка өзгөчөлүгүбүздү жоготуп жиберебиз. Башка элдин маданиятын туурагандан зыян табабыз, өз маданиятыбызды жоготуп жүрөбүз. Келечегибизге коркунуч бар. Коркунуч бар. Анан биримдик аркылуу биз мамлекеттүүлүгүбүз бул чоң маселе. Бул дүйнө жүзүндө курдтар бар 43 миллион. Эмеси жок, мамлекеттүүлүгү жок. Уйгурлар бар 18 миллиондун көпү, мамлекеттүүлүгү жок. Мына азыр кандай кыйналып атышат. А биз 6 миллионбуз. Биздин тимеле биякта душмандарыбыз дракон биякта, чоң эмелер. Биздин душмандарыбыз биз менен салыштырууга мүмкүн эмес. Биз эл катары сакталып, мамлекеттүүлүк катары сакталып калабыз биримдик аркылуу. Элдин биримдиги керек. Жаштардын акыл эстүү, билимдүү болушун, билим алсын. Бул физика, математика, химия жана башка билимдерди, медицина, динди дагы өстүрсүн. Дин бул илимдердин катарындагы чоң эле илимдин бири экен. Ошон үчүн дүйнө жүзүндө исламий университеттер бар да. Ошон үчүн теология факультеттери ачылып кетти да. Биздин жогору жакта окумуштуулардын арасында түшүнгөн адамдар бар экен да, Кудайга шүгүр дейли. Бар болгон үчүн ачылып кетти да. Бул илим экен. Бул адамдын өнүктүрүүчү функциялары көп экен мында. Адамга бул пайдалуу нерселерин муну айтып бир передачага түшүндүрө албайбыз. Мунун мен диссертацияга жаздым мунучу. Абдан көп экен. Ошондуктан бул балдар баардык илимди ар тарапта өстүрүштүрсүн. Физика, математика менен катар динди кошо өстүрүштүрсүн. Бул пайдалуу нерсе экендигин айткым келет да. Мына саатка. Рахмат эжеке сизге. Экинчи жагы эми өзүңүз деле жашыңыз кыйлага чыгып, өмүрүңүздө көптөгөн тажрыйбадан өттүңүз да эжеке. Ушул жерде айтсаңыз эми сиз системдүү ата энелерге, жаңы ата энелерге эмне деп айтат элеңиз? Ушундай мүмкүнчүлүктөгү ислам дининдеги орозодогу мисалы үчүн тарбиялык жактарды өздөрүнүн баласына, үй бүлөсүнө кантип жеткизип, кантип ушул мүмкүнчүлүктү жакшы пайдаланып кылгыла деп айтат элеңиз? Мындай балдар, ата мекендештерим, туугандарым, инилерим, агаларым, ата апалар. Үй бүлө бул маанилүү институт. Үй бүлө бул коомдун кичинекей очок. Ар бир үй бүлө өнүгүп кетсе, мамлекет өнүгөт. Ар бир үй бүлөдө проблема көп болсо, мамлекетте проблема көп. Ошондуктан үй бүлөнүн биримдиги маанилүү маселе. Ошондуктан биз батышты карап үйрөнгүлө деп айтсак, анда биз чоң жаңылышабыз. Батышта үй бүлө сакталбай калган. Үлгү жок да? Үлгү жок аякта. Чоң жаңылышабыз. Үлгү жок аякта. Бизде өзүбүздүн тарыхыбызда, өзүбүздүн маданиятыбыздагы үлгү бул чоң жакшы үлгүлөр экен. Биздин аталарыбыздын үлгүлөрү чоң маданияттуу үлгүлөр экен. Менин чоң атам 8 жетимди чоң багып чоңойткон экен да. Ой, бул кандай чоң үлгү? Анан кийин өзүнүн бир туугандарынын каза болгон эмелерин, келинчектерин кетирбей, ошол үйдө багып, ошол үйдө кармап. Бул эмне деген кайрымдуулук? Ошол үй бүлөнүн момундай биримдиги ачкадан өлгөн жок да ошол үй бүлөлөр. Ооба. Талаада калган жок да ошол үй бүлөлөр. Ооба. Азыр мына 57 дом престарелых бар экен. 50ден ашык балдар үйү бар экен. 100дөн ашык частный үй, мындай менчик үй эмелер бар экен. Эмне пайда таап атабыз кыргыздар? Биз ачкадан эметкен жокпуз. Биз рухий проблемадан кыйналып атабыз. Биз рухий проблемабызды жеңип кетсек, Кудайга шүгүр, биз эчтекеге кор болбой жашап кете ала турган элбиз. Бизде баары бар, Кудай Таала эме кылат, жардам берсин дейли элибизге. Үй бүлөнү сактап калганга аракет кылгыла. Кыздарым, келиндер, ушул бир жерге баргыла. Ошол жолдошуңардын колун бекем кармагыла, ажырашууну аз кылгыла. Кечээ жакында эмеден ысык атат, кант, Аламизин районунан бир школдун мугалими айтты. 1-класска 83% балдардын үй бүлө толук эмес үй бүлөдөн балдар келишти дейт. Каяка баратабыз, эмне болуп баратабыз? Үй бүлөнү сактап калыш керек. Үй бүлөнү сактап калганда ата да тарбия берет, чоң ата да берет, чоң эне да берет, эне да берет. Ошондо тарбия толук тарбия. Жалгыз эненин тарбиясы эмнен тарбия? 5 кишинин бергени жакшыбы же 4 кишинин бергени жакшыбы же 1 кишинин бергени жакшыбы? Албетте 4 кишинин бергени жакшы. Тигил математика, бул физика, бул тил, бул иностранный, адеп, ахлак жана башка.
баарынан үйрөтүлгөн бала, конечно, жакшы. Анан бир эненин бергени кантип жакшы болсун. Ошондуктан биз үй бүлөнү сактап калганга аракет кылайлы. Үй бүлөнүн биримдиги бул чоң маселе. Үй бүлөдө биримдикте, ынтымакта жашаганга тилектешмин. Туугандарым, мекендештерим, үй бүлө ынтымактуу болсун, биримдик болсун, элде биримдик, тынчтык болсун. Ошону тилемекчимин силерге. Эжеке, сизге Алла Таала ыраазы болгон болсун. Сизди эки дүйнөдө Алла Таалам бактылуу кылган болсун. Ар дайым сиздин көңүлүңүздү ачып, бул дүйнөнүн рахатын дагы, акыреттеги дагы рахатты көргөзгөн болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эжекебиз айтып кеткендей, биздин баалуулугубуз, маданиятыбыз, биздин келечегибиз, биздин азыркы жаш өспүрүмдөр, үй бүлө, Алла Таалам ушул айтылгандардын баардыгын өзү сактап, кыргыз элимин келечегин, жаштарын, маданиятын, адеп аклагын, динин өзү сактаган болсун. Кийинки берүүдөн жолукканча саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.